Ассаламу алейкум, урматтуу кадырлуу көрөрмандар. Кайрадан чай үстүндө сырдашуу берүүсү башталды. Бул жолку берүүбүздө дагы атайын алыстан атартып, жол карытып келген өзгөндөн бери, өзгөн күрүчүн дагы ала келишкен. Ошол жакта Кызыл Сеңир деген айыл бар. Кызыл Сеңир айылдан атайын түзүлгөн Кызыл Сеңир айымдары аттуу топ бар. Ошол топ бүгүн Борбор калабыз Бишкекке атайын Пирамида телеканалына чай үстүндө сырдашууга келишкен экен. Чай үстүндө кенен сырдашалы, бул апалардын, бул айымдардын жакшынакай ырларын угуп, дагы кандай маселе бар экен баардыгын тең чогуу чечип чогуу көрөлү. Ошондуктан бизден алыстабаңыздар, азыр Кызыл Сеңир айымдарынан жакшы бир ыр болсун. Урматтуу телегөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй айткандай эле апалардын дагы сонун ырына күбө болдук. Бул апалардын баягы өзгөчөлүгү Кызыл Сеңир деген айылдан, Өзгөн району.
Ошол жактан бери атайын атарытып жол картып дагы ушундай борбор калабыз Бишкекке келип калган. Бишкекке келип калып, анан ушундай атайын Пирамида каналына чай үстүндө сырдашалы. Сиздерге дагы ушундай өзүбүздүн маегибизди куруп, дагы көрүүчүлөрүбүздүн жакшынакай көңүлүн көтөрүп, анан өзүбүздүн дагы кичине болсо дагы тарыхыбыз болуп кала берсин. Ошол жөнүндө дагы айта кетели деген. Ошол топтун эң аксакалы, себеп дегенде карысы бардын ырысы бар дейт. Аксакал ар дайым кайсы жерде болбосун, кайсы күлдүндө болбосун, негизи төргө отурганга милдеттүү. Бүгүнкү төрүбүздүн ушул жакта эң аксакалы төрүбүздүн көркү болуп турган Жумагүл Алаева апа, сизге суроо салгым келип атат. Азыр аксакалы болгондо канчадасыз? Жашым 70-те. Жашыңыз эми арак 70-ке келиптир. 70-ке чыгып анан ушул топтун түзүлгөнүнө канча болду билбейм, бирок Мен биринчи кошулганмын. Ушул директор кызыбыз баарыбызды айтып, ушундай башка элдерде болуп атат экен биздин кызыл сеңиринде. Ушу атын чыгарып, көркүн чыгарып, ушу биз дагы Шайыр апа болойлук деп айтып келгенмин. Анан мен дагы үйдө балдарыма маслихат кылып, кол комшума айтып, ошондой эле ушул жерде дагы бир Жогоркан деген абысынын бар, ушуга экөөбүз ушуга барайлык деп келдик. Келсек анан кийин бул кыздар анан кийин музыкантыбыз бизди ырдатып көрүп, сүйлөтүп көрүп, ай Шайыр апа болууга дагы ылайык экенсиңер деп ошондой деди. Анан ырдаган жактыбы сизге? Ооба, ырдаган жакты. Ырдасаң жакшы экен, ушундай жакшы көңүлүң көтөрөт экен. Анан ушу канча ооруң сыркаң болсо дагы артта калат экен. Анан ушу неберелерди, балдарды чоңойтуп, ошолордун ысык суун өткөздүк, балдарды багып чоңойттук. Небере чеберелерди бактык, олор эми өздөрү менен өздөрү болуп калды. Турмушка берген, турмушка бердик, үйлөгөн үйлөдүк. Анан ошентип анан эми өзүбүз үчүн да жашашыбыз керек. Өзүбүз да үчүн жашап, көңүлүбүздү көтөрүп, ушу Шайыр апалар баарыбыз чогулуп, мен өзү кол өнөрчүлүгүм бар да. Анан ошо килем согом, килемге жибирип, шырдак шырып, кечте тигип, илгери ошо апаларыбыздын сайган саймаларын үйрөнүп, мен дагы ошентип Шайыр апа болуп, чебер болуп, анан мен дагы кирейинчи деп анан кийин ушинтип Шайыр апага кошулуп калдым. Аксакал болуп, ушу менин айткандарыма аткарышат, ала кийиз кылабыз, шырдак шырып. Кече эле жакында ушу Кызыл Сеңир айылым деген передачага тартылдык. Ошондо мына келиним кол өнөрчү бул дагы. Бул да кол өнөрчүлүгүн алып келип көрсөтүп, тартып кетти. Ошол жерде дагы сүйлөп, ушу Шайыр апа болойлук тебүү жакшы экен. Баардык жаштарга үйрөтүп дегендей. Жакшы апа, сонун негизи ыр болсо нан болот дейт. Ансандай нан болсо ыр болот дейт, элибизде ушинтип ар кандай айтып келишет. Бирок ыр дагы, нан дагы болсун, эң негизгиси чыр болбосун. Азыр болсо апалардын кандай бийлеп ырдаганын баарыбыз тең чогуу көрүп алалы. Thank you.
Норматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй Асанкалы Керимбаев атабыздын Энекем деген сонун чыгармасын биздин жалпы апаларыбыз андан да жакшы кылып ырдап берди деп ойлойм. Анан экинчи апабыз бар. Экинчи сакалдуу апабыз бизде Мамаева Максатка. Сиз бул топко кантип келип калдыңыз? Мен бул топко ошо Шайыр апалар түзүлүп атат дегенди угуп калдым. Анан коңуш ошол мына Шуру деген келинди айттым, Шайыр апалар болуп аттыр. Биз деле барып ошол жерге катышып, жолугушайлы, алыбыз жесе ырдайлы, алыбыз жесе ошо колубуздан келген өнөрчүлүгүбүздү көрсөтөлү деп анан кийин бардык. Барсак ал жерде Шайыр апалар чогулуп калыптыр. Анан биринчи иреттен ошо баягы жолдошубуздан сурадык да, эми ушундай Шайыр апалар болуп атыптыр, биз ушинтип барып ырдасак силер макул болосуңарбы деп балдарыбыздан, келиндерден, күйөөбүздөн, ошо жолдошубуздан сурадык да. Сурасак анан кийин алар дагы майли бизди чоңойттуңар, турмушка чыгардыңар кыздарды, балдарды үйлөдүңөр, майли апа силерге жол беребиз дегенден анан кийин ээрчишип алып барып ошо жерде Шайыр апалар чогулуп калыптыр да. Ошо топко барып кошулуп, ошо күнгө чейин ырдап, жакшы сөздөрдү угуп, жакшы ылдарды жаттап, бийлерибиз бар, бийлерибизди жаттап, түшүп, ушинтип келе жатабыз. Анан экинчиден ошо менин өзүмдүн да кол өнөрчүлүгүм ошо жалпак таш деген ошо Карымбай таш деп коет, бизде ошол айылдан болом. Анан бул кыз сеңип айылга турмушка чыкканмын. Азыр ошо 3 кыз, 5 уул батыринемин. Кыздарым, балдарым баары турмушка чыгып өзү менен өзү болуп калды. Анан эң акыркы ошо келиним азыр ошо Карасудан үйлөнгөн балам. Ошого эми өзүм да кичине өнөрчүлүгүм бар эле да, балам. Эми биз ушундай шаарда эмеспиз, кыштакта жашайбыз. Электрик машина алып бердим 25 миңге. Анан айттым, биринчи пардадан баштайлы деп, келин келгенде эле ошо мындай пардаларды тиге баштадык да. Пардаларды 2 жыл тиктик дагандан кийин анан шырмалар чыгып кетпедиби? Кемзилери, баягы курткалары, чапандары, детский кемзилер. Ошолордон кийин баягы жерде аялдардыкын, кишилердикин, кыздардыкын, балдардыкын анан кийин өзүм бычып берип аттым. Материалды өзүм жаныман алып балам бычып бердим. Анан келин шырыды, примеркасын ага кийгизип, анан кийин ütүктөп, эмнелерин кадап, анан кийин баягы жерде анан кийин экөөбүз кыйла чебер болуп калдык. Анан айттым, мына кыздарга айттым, ушундай кылып үйрөнсөк деле болот экен деп анан кийин кыздарга эмне кылдык. Бир жери ошо экинчи жери ушул мына өнөрчүлүк дагы жакшы экен да. Кыздардын септерин тиге баштадык. Кандай эмне кылгандарды мынантип кийиз-пийиздерди жасап аттык. Ушундай нерселерди, жакшы нерселер болуп атты да биздин эмебиздечи. Эч мындай жаман нерсе болгон жок, ынтымакчылык менен баардыгыбыз ошо бирдей кабыл алып, бирдей ынтымакчылыкта болуп, ушундай ушу 2 жыл 3 жылдан бери ушу Шайыр апалар ушинтип кызмат кылып калдык. Жакшы. Апалар баардыгы тең ошондо, ошол жакта сизге жардамдашып, баардыгы тең үйрөнүп калышты? Үйрөнүп калышты. Баардыгы тең ошол, мисалы үчүн бул көйнөктөрдү ким тигип атат? Көйнөктөрдү ушул башында бир жеңебизге бердик эле. Ал жеңебиздин кичинеден тигип, анан кийин астан секин өзүбүз дагы үйрөнүп, анча билбегенде көрсөтүп, ошентип кыйла үйрөнүп калдык. Мына формаларыбызды, кемзилерибизди, эмнелерибиздин баардыгын эми ошо колубуздан кичине келишинче жардам кылып, өзүбүзгө кичине жөлөк болсун, кичине акча болсо ham тыйыныбыз чөнтөгүбүздө турсун деп ушинтип үйрөнүп, ошо Шайыр апалар ушинтип кызмат кылып атабыз. Анан азыр 3-чү Момунжанова Анаркүл. Бирок сиз эмнегедир жаш көрүнөт экенсиз өтө эле. 50дөн эле жаңы ашкандайсызбы? Мен да 64кө чыктым айна. 7 балам бар. 5 кыз, 2 уулум бар. Батыр энебиз, Аллахка шүгүр. Балдар, уул кыздарды чоңойттук. Силерге окшотуп, эр азамат кылып, элге кызмат кылып атышат. Анан ушул Шайыр апаны мына таланттуу энелерди түзүлүшү өзү эле оңой болгон жок айнанай. Ошого көп эмгек кылды мынабы. Занипа. Ысыгына күйдү, суугуна тоңду. Жакшайса, жаманайса дагы баардыгыбыздын сөзүбүздү көтөрдү. Анан бир топтун түзүлүшү өзү кыйын экен. Баардыгыбызды ушинтип бириктирип алып жүрөт. Баардыгыбыз ошо кандай иш болсо ошо аткарабыз. Анан эми Шайыр апа болуп эле ырдап эле жүрбөй,
ошол жерден кыздардын себин алып өзүбүздө каражат табабыз. Азыр ушул сөзүңүзгө мен кошкум келип атат. Канча деген апалар келет. Ушундай таланттуу сиздерге окшогон. Бирок аларда мисалы үчүн Айыл Өкмө, же болбосо Аким дегендер ушундай коштоп колдон келген жардамын көргөзөт экен да. Анан сиздер болсо балдарыңыздарды кичине кыйнап, эми өзүңүздөр аракет жасап баштадыңыздар дейсиздер. А сиздерге ушундай кичине демөөрчү болгондор жокпу? Демөөрчү болгон Айыл Өкмөтүбүздөн болду. Мына Занибай жүрүп алды. Формаларыбызга, баягы инструменттерибизди бардыгын ошолордун жардам менен алдык. Анан кийин мына формаларыбыз деле неме да, ошого балдарыбыз жардам берип, буягын өзүбүз аракет кылып атабыз айланайын. Бизди эч ким мынантип сен мынаяка кел, мынаяка тур деген жок. Өзүбүздүн аракетибиз менен келе атабыз. Сиздерге демек демөөрчүнүн деле кереги жок экен. Бул жакта апам болгону баягы тиккенди үйрөтүп атыптыр, сайма сайганды, ошондой шыргандын баардыгын тең үйрөтүп атыптыр. Баардыгыңыздар тең үйрөнүп алып, ошолорду колдонуп, анан өзүңүздөргө керектеп, анан анча-мынча пенсияларды алып, ушундай чакырыктарга келип турат экенсиздер. Урматтуу телөгөрүүчүлөр, мынакей көрдүңүздөр, апалар эмнегедир биринчи ушундай апа жөнүндө, айыл жөнүндө ырдаганды жакшы көрүшө билбейм. Азыр болсо дагы бир жолу "Менин апам" деген сонун ыры бар. Чогуу көрөлү. Дагы ушундай "Менин апам" деген сонун ырга күбө болдук. Анан ушул топтун баягы жүгүн көтөрүп жүргөн, ошондой эле ушул топко жетекчиге дагы аябай чоң салым кошуп, жардамдашып жүргөн ушул топтун эң кичүүсү Элмира Үсөнбаева эже. Сизге кайрылгым келип атат. Ушунча мисалы үчүн 15 деген апанын түйшүгү менимче сиздин мойнуңузга келип жүктөлөт көпчүлүгү. Кайсыл маалда кантип каяктан чогулуп, кантип даярданасыздар? Мисалы үчүн ушул Борбор калабыз Бишкекке келатканда
кантип чогулуп канча күн даярдандыңыздар? Туура айтасың, бул элдин кичүүсү болуш деле кыйын. Ушулардын кандай бир жардамдар керек болсо баарына аракет кылам жардам беришке, Занипежеге дагы аракет кылам жардам беришке. Анан чогулганда негизи биздин айылда чайканабыз бар. Анан бир жагы клуб жоктугуна байланыштуу кичине уголок түзүп койгонбуз. Ошол жерден даярданабыз чогулуп. Баарыбыз эле пенсиядагы апалар бир жумасына макулдашып 2 күнгө же болбосо 3 күнгө коюп алып, саатыбызды белгилеп, ошол жерде чогулуп, музыкантыбызды чакырып даярданабыз. Жакшы. Эгерде мисалы үчүн башка мамлекетке дагы апалар барып келип атат, ушундай чакыруулар мененчи. Ошол жакка чакыруу келсе, ушунча апанын жүгүн көтөрүп, баардыгын тең ээрчитип бара аласызбы? Аракет кылабыз. Аракет кылабыз. Аракет кылабыз. Ээрчитип барабыз, Кудай кааласа чакырып калса. Чакырган жерден калбаш керек, Дагы ушундай жетишкен сыйлыктарыңыздар барбы? Сыйлыктарыбыз бул Занипеженин алган грамоталары бар. Мен өзүмдүн алган Ош ТВ телеканалынан таланттар таймашынын гран-присин утуп алганмын. Жетишкендиктерибиз жакшы эле. Рахмат. Ушундай апалардын, канча деген апалардын ушундай жүгүн мойнуңузга алып, ушул жердин күчүүсүмүн деп биринчи алдыга чыгып чуркаганыңыз аябай жакты. Азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жакта ушул апалардын өзгөчө бир даярдыгы бар экен. Бул жакта эмне болгон даярдык десеңиздер, курут жасап келишиптир. Ал куруту кандай жасайт, азыр чогуу көрүп алалы. Муну айткандай, урматтуу телекөрүүчүлөр, Дурсун Исмаилова эжекебиз бул жакта өзгөчө ушундай тамак экен. Бул курут деп коет. Бул уйдун сүтүнөн жасалган, айрандан уйтуп алып, анан кийин сүзмө кылып туруп курут жасайбыз. Бул куруттун 2 түрү бар. Бул эзме курут деп аталат. Муну бабаларыбыз илгеркиден ток кармаш үчүн, тамакты ток кармаш үчүн жасап берип келген балдарыбызга. Бул эми биринчи башталган бул куруттарыбыз. Куруттарыбызды биз кайнак сууга салып, чарага салып туруп, анан эзебиз. Бул азыр кайнак суу. Бул кайнак суу. Ушундай экен. Бир өзгөчө жасалат экен. Кайнак сууну куясыз. Бул өзү кол менен эзиш керек эле. Мен бул жерде каш менен көрсөтүп берейин. Бул ысык кайнак сууга салып туруп эзгенибизде кадимкидей биздин улуттук тамагыбыз болот. Бул тамагыбыз курут деп аталат. Чарбабыздан, мал чарбабыздан жасалган, өзүнүн уйларыбыздан жасалган сары май. Таза сары май салып туруп, анан аксакалдатып, аталарыбыздан, абаларыбыз, балдарыбыздан, чоң элдерибизге ошентип жасатабыз. Бул жакшы. Таандап көргүлөчү. Бисмилла. Муну эми сары май салбай койсо деле болобу негизи? Сары май салбай койсо деле болот, табитине жараша кылып туруп салып ичкен бул өтө пайдалуу нерсе да. Көбүнчө эле сары май менен ичет. Биздин апаларыбыз сары майды иштеткен үчүн сары май. Чындыгында өзгөчө экен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сары май дагы эригенден кийин менимче андан да жакшы болуп калат болуш керек. Анан биз эзгенден калганын мына малташа деп коебуз. Малташа? Калган катканы, кичинекей калган каткан остаткаларını малташа деп жаш балдарыбызга берип койсок, булар жакшынакай сүйүнүп, шимип жешет. Малташа деп аталат. Малташа. Жакшы экен. Эми бул малташаны албетте биз дагы алып калалы, балдарыбызга алып баралы. Азыр калганын дагы биз сонун тамак келатыптыр, ошол дасторкондон жолугалы. Мына Өзгөн күрүчүнөн даярдалган ашыбыз да даяр болуп калыптыр. Бул апалардын өз колунан жасалган өзгөн күрүч. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, атайын алыстан тартып жолго артып келген апалар өзгөндөн бери Кызыл Сеңир айымдары Кызыл Сеңирден бери ушундай өзгөн күрүчүнөн ала келип, өзлөрү ушул борбор калабызда сонун кылып демдешти. Азыр тамактын алдында мен дагы бир жолу жетекчиге кайрылгым келип турат. Сизге мисалы үчүн ушундай келген апалардын баардыгы тең канча убакытта чогултуп топтодуңуз эле? Жакшы болот. Кызыл Сеңир айымдары шайыр апаларын тобун уюштуруу үчүн мен көп убакыт сактаган деле жокмун. Себеби баардыгы ырга шыктуу, ырдайлы деген ушул үйдө отурган энелерди топтоп уюштуруп, азыркы күндө райондук, өкмөттүк ар кандай иш чараларга активдүү катышып
ардак грамоталарды, диплом грамоталарды алып келатабыз. Бул топтун жөнүндө айтып кетсем, оңой эле уюшулуп калган жок бул топ. Бирок мына шайыр апалардын өздөрүнүн баягы ырга кызыккандыгы үчүн ошо мен айткан саатка келишет. Ошол күнү жакшы репетиция кылып кайтып таркашат. Үй бүлөлөрү бардыгы уруксат беришкен. Ушинтип ынтымакта жакшы шайыр апалардын катарында ырдап келатабыз. Жакшы. Азыр мисалы үчүн ошол өзгөн жергесинде азыр кайдимки салтка айланып калган гимн болуп калган. Өзүңүздөрдүн өзгөн деген ырыңыздар бар экен. Ошол өзгөн деген ырды жалпы бир жолу дасторкондун үстүндө ырдап бериңиздер. Сонун баягы айткандай өзгөндүн гимнин апалар ырдап берди. Жалпы өзгөндүк болгон бордош туугандар бул ырды ырдап жүрсө болот экен. Бардыгы тең жагылбайт экен. Азыр ушул жакшы отурушубузда, жакшы дасторкондун үстүндө биздин эжекебиз жакшы бир батаңызды берип койсоңуз. Каалайм таңдын жакшынакай атышын, каалайм күндүн кызыл гүлдөй батышын, каалай берем канча болсо ошончо бул жашоодо жакшылыктын баарысын. Тилей берем тирүүлүктүн болушун, тилей берем баг дөөлөттүн конушун. Баарыңарга ийгиликти имерип, тилей берем ден соолуктун болуусун. Чоң рахмат, берген батаңыз кабыл болсун. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушундай алыстан келген апалар менен кенен отуруп, өзгөн ырында уктук, өзгөн күрүштү дасторкондун үстүндө ушундай жакшы кече болду. Ушуга эжекемдин да берген батасы кабыл болсун. Эгерде биз менен байланышабыз десеңиздер, экрандын астында телефон номерлерибиз жазылып турат. Дагы амандыкта көрүшкөнгө чейин бар болуңуздар.